Туугандар амансыздарбы, ассаламу алейкум. Күнүнө 15 миңден 20 миң сомго чейинки выручка түшүп аткан Ордо самсаканасынын филиалы сатууга чыгып калды. Ной Черемушкинага аябай жакын жерде жайгаштыр. Толугураак эси айтып берсин мынакей. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, урматтуу жердештер. Ушу бизде Новый Черемушки метронун 10 мүнөт метродон алыстыкта биздин бир точкага сатылып атат. Бул жерде локация действительно жакшы. Мына иштетем дегендерге мына өзүлөрү караса болот да. Себеби бул жерде мына биздин точканын алдында перекресток точка магазин бар. Парковка бекер бул жерде. Таксисттер немелер көп келип турат. Орустар деле кирип чыгып турат. Чайхана эми орустар уже көнүп калды да. Анын биякта Вкус Фил менен Диксинин немеси бар. Доставщиктери бар. Өтө көп биякта. Анын то же самое ушу зданияда эле экинчи этажда кыргыздардын бильярдканасы бар. Бул жакта да көп кыргыздар келет. Бул жерде жаныбызда Алуу пицца бар, ол жерде да кыргыздар бар. Кыскасы эми адам өзүнөн да аракет кылып ишти дальше алып кетсе болот да. Общий площадь канча болуп калат? Общий площадь где-то 40 квадрат метр ориентировочно. Ошо бул жер посадочный место, бул жерде раздача бар, подвал полностью кухня, тандыр бар, неме бар, тамыр жуган аппараттар бар, бүт баары бар да кыскасы. Анан дальше өзүңүздөрдүн интересиңиздерге карап, мындай кандай фантазияңыздар болот, ошого карап туруп дальше иш алып кете берсеңиз болот. Чындыгында. Шашылык аппарат койсо деле болот дейт. Ал жагын деле байкап көрөсүз. Анан жилой домдордон алысыраак экен, движение ар дайым болуп аткан жерлерден экен да. Андыктан карап көргүлө. Биздин өзү точкаларыбыз северде да, Сходнинская планинада. Анан бул жакты системный жумуш алып бара албадык, ачыгын айтканда. Системный жумуш алып бара албай, ушу жакшы поварды келип кое албай, ушинтип эле мындай болуп атат да. Эгер повар адам алса, же бир чайхананын филиалын кылат элем дегендер болсо деле аябай жакшы локацияда экен да, менин оюм боюнчачы. Анан жакын жерде чайханалар деле, могу жакыныкта шаурмаканалар деле жок экен. Шаурмаканы ачып деле могу жерге окшоштуруп, плюс чайхана жанагы анамына кылып 24 саат доступ деле бар экен кирип чыкканга. Документальный полный бар жогу жакшы, таза. Таза. Эми документ өзүлөрүнүн иписин алып келип улашат. Булар договор түзүп бердик. Канча сурап атабыз? 600 миң мындай. Ашча немеси жок. Өзүм мен где-то 1 200-300 акча кетиргем. Бул полностью жасагам да. Мындай детальдап жасалган жерде мындай ар бир точка ойлонуп ар бир точка мындай эсеп менен жасалган. Баардык жеричи. Ошого мындай көргөн адам өзү деле мындай карап туруп түшүнөт да. Анан мына сыртта Самса Ордо деген сары свет менен болуп, мындай ачык свет менен жазылып калган да. Ошол туура эмес кылган экенбиз. Себеби эле өтүп неде курьерлер деле көп бизди байкабаптыр да. Себеби свет бири-бири менен баягындай окшош болуп калыптыр да. Самсордо жөн эле чайханада эле жазып койсоңуз да. Же кара фон кылып туруп жазса аябай жакшы шириктер. Жакшы свет жакшы. Чайханада жашыл свет. Эми мындай шыгы бар адам, аракети бар адам болсо, мен көргөнүмдө силерге бир как-то билген адам катары билбеген адамдар болсо айтып коеюн. Стройкаларга барып тамактар сатса болот, фирмалар менен сүйлөшүп, охраналарга бир-эки порция берип, башка кылып, андай иштеп жүргөн мен тааныштар, мен билген адамдар көп да. Возможностьтар көп да, эми карап көрөсүздөр туугандар. Анын аренда платасы 180 миң кемге түшүрүп 120 миң төлөп атыптыр азыркы учурда. Дагы да болсо өзүңүздөр сүйлөшүп, ал жагы келишип аласыздар. Сүйлөшүп аласыздар дегенде, ошол айтылуу баасы 600 миң. Алмаштыруу жолдору жок экен. Вариант жолдору жок. Наличка дейт. Көп вложение кирди. Эми ошол арзан эле койдук дейт. Ал жагын карайсыздар. Туугандар, ошондой парковка кенен курьерлер менен сүйлөшүп, какой-то пайыз арзандатып коюп, чайпай бекер кылсаңар ичинде байлайсыңар, иш кыла бересиңер туугандар. Ошол билгенимче баягындай творческий иш кылып барса, мындай маркетинг кылып, Инстаграмга баягындай рилс киргизип, баягындай эми творческий иш кылыш керек да. Анан дагы бул жерден июлдун 6-сына чейин арендалар төлөнүп туруп, 1-нен 5-ине чейин мындай төлөсөңүздөр болот экен да. Общий мындай айтканда 600 миң акча берсеңиздер бул жерде иштетип кеткенге болот экен.